Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Ала тоонун койнунда, тагыраак айтканда Кыргыз айылында бүгүн атын атасаң куту сүйнөт дейт. Ошол Көлмө медресесинин 21 бүтүрүүчүсү буюрса бул жакка келип, устаздарды сыйлап жана жакшы маанайды көтөрүп, жүрөктөрдү эс алдырып аткан учур. Бүгүн ушул таза абада Кудай буюрса биз аалымдар менен, биздин ушул бүтүрүүчүлөрүбүз менен Кудай буюрса сиздер менен биз ушул үй бүлө деген эмне, үй бүлөдөгү мамилелер жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан биз менен кала бериңиздер. Анда ушул төрүбүздө тажрыйбасы мол устаздарыбыз келген. Ажыке, кош келдиңиз. Бүгүнкү темабызды бир ачып берсеңиз. Кушок болуңуздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынагу биздин коомдо акырындап аял бийлеп баратат да. Акырындап эркек экинчи планга өтүп, аягында никто болуп калат да, эч ким эле эмес. Даже баласы, аял баласын атасынын өйдө коет да. Ушундай болуп калды. Себеби дегенде биз башынан эле туура эмес мамиле жасабыз. Ошо аялдан коркуу, аял жумшап койсо чуркап баруу, анан жана тизелеп колун суроо, дагы ошогошон бир балекеттер да. Ошонун бүт баары жанагы унижение дейт, унижение, өзүн пас кылуу. Мисалы кээ бир молдокелер айтат да, аялдын колунан өбүш керек деп. Аялдын колунан өппөш керек. Бул унижение, өзүңдү базынтуу. Эркек киши үйдө кожоюн болуш керек, мындай. Анан өзүн улуудай жүрүш керек, улуудай. Кожоюндай жүрүш керек. Анда кызматчыдай эмес. Анткени кожоюн Алла Таала айтканда эркек үйдө кожоюн деген. Ошо сен алып келип атасың, сен үй куруп атасың, үйдү эркек курат, урматтуугандар. Анан бирок тилекке каршы акырындан бүт бийликти, анан кийин казынаңды, чөнтөгүң, акчаң баарын алдырып коятсың да. Лох болуп отурасың. Аялыңан даже ошо берип койгон акчаңды сурап албай каласың да. Анда ошон үчүн урматтуугандар, мына жанагы башынан баштап эле, мына башынан эле той бергенде келип анын айтканы менен той берип, анан кийин жанагындай кымбат машиналар менен алып келип, анан аны атаңдан өйдө коюп, тойдо ата энеден өйдө отур да, аялың. Ошо ордун чоң даражага коятсыңар, чоң даражага. Ал туура эмес. Башынан баштап өзүнүн ордун билиш керек. Мына илгери салтыбызда аялды алып келгенде көргөзүккөн эмес, бекитип койгон, көшөгөнүн артында отурчу, артында. Көргөн эмес эч ким. Азыр болсо кеңкейип, эң төрдө отуруп ресторанда. Молдолордон да өйдө, аксакалдардан да өйдө, кайната кайнынан да өйдө. Өзүң болсо жаныңда үшүмшүй отурсуң да мынтип. Аны онун алып берип койчу сизе. Шуп алып берасың да. Мына ошондон башталып атат. Башталганда эле апаңдан өйдө койгонуңан келип апаңа эч нерсе алып бере элексиң. Бир да жолук. Анан тигиге 100 000 сомго көйнөк, 20 000 сомго туфли, дагы шакек, дагы бир нерсе, Мерседес, анан 20 000 долларга той. Мына ошондон кетип атат косяк. Ошондон баштап сен өлдүң. Все, бүттү, бийлик кетти. Сен уже никтосуң да. Ошондон баштап. Анткени ал оят, берде мен кожоюм деп. Анан мына жерде жанагы кээ бирлер айтып атат да. Эки жакты тең кара деп. Эки жак тең карабайт. Атаңды карайсың, апаңды карайсың. Кайната кайнына карабайсың. Аякты карабаш керек, эмнеге карабаш керек эске? Анткени кайната кайныне чужой адамдар. Сен жөн кызын эле алдың, болду. Бүттү. Кызын алып койсо эле болду, анан кайнана кайнатаны Жок, карабаш керек. бүттү, жок, ал кайната кайны тарыхта бүттү. Мындай сый киши да. Сен жана машина, базардан машина алганда, машинаны алып алып, анан кийин машинанын ээсине барып эле аны уламдан чакырып эмек болду. Жок да, бүттү. Товар продан. Келип алып, кайшаңдап жүрсүң аяқта. Ишиңди кыл, ишиңди кыл. Ушул ойго ким кошулат? Жаштардын аке. Кайнатанын өзүнүн иши бар. Күйөө баланын өзүнүн иши бар. Күйөө бала кайната кайнындан алыс болуш керек. Өзүңдүн оокатың кыл, өзүңдүн ишиң кыл.
ошо кызын багып бер, болду жетиштүү. Анан мама, папа деп анын бирөө эле баласы боло албайм. Ажеке, биякта жаштарда ой бар. Жаштар сүйлөсүн. Ассаламу алейкум, устаздар. Негизи мындай мамиледе өтө эле катуу болуп кетпейбиз дейм да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялдарына жакшы мамиледе болот эле дейт. Пайгамбарыбыз Айшенин өзүнүн риваятында пайгамбарыбыз үйүнө келгенде кызматчыдай жашайт эле дейт да. Өзүнүн кер бир кажеттерин өзү бүтүрүп алчу дейт. Анан эми үйгө келип кожоюндай эле отура берсек, жакшы мамиле кылбасак, ортодогу мамиле дагы сузашып кетеби? Аларга бир аз жардам берип турсак, өз чегинде ортодогу жылуулук пайда болобу дейм да. Кандай жардамдарды мисалы? Мисалы, тамак кылышып атат, баланы карай коюу. Баласын эми ал тамак жасап атканда балага карап туруш керек болуп калабы дейм да. Эркек балага караш койсо эчтеке болбойт го дейм эми. Туура, Ажеке. Мындай деп, силер башкача өзү алсаңар да, мисалы ата энең жок, анан өзүңөр эле болуп. Андай эмес да, мисалы ал келинди алып келгенде үйгө аялыңарды, ата энеңердин жанында болушуңар керек. Өзү негизи аялды алганда эркек киши мен ата энемди жакшы карашым керек. Булар мени жакшы бакты, эми мен жакшы багам деп, ошо жакшы аял алып келиш керек. Өзүңдү ойлобой, өзүң мен красавицаны алам, аны жыргайм. Ажеке мындай да. Ана жанагындай да. Ана силер пайгамбардыкы мындай, молдокелер пайгамбардыкын слишком эле туура эмес айтып атасыңар да. Айшененики, Айшенени эле айтып бересиң. Айшене мындай кичинеке болгон. Анда ошон үчүн кичине бир нерсени эметип койсоң, аны кооздоп айтып атсаңар да. Башка аялдарыңа айтып көрөчү, жок да. Башка аялдардын кызматы. Анан ойлоп көрсөң, пайгамбар кечке чейин элдер менен жүрсө, аргы менен талашышты, жерде согуш болот, башка анан чарчап келип анан кечинде аял келсе, аял айтып атты, пайгамбар мына карточканы ачып койчу, мен экөөлөп тамак бышырайлы деп. Акылга сыйбайт да мындай. Эркек киши кечке чейин көчөнүн жумушун кылып келесиң. Оор жумуш, андай коркунучтуу жумуш, кээде смертельный жумуш. Эми Ажеке биздин жумушубуз мына пайгамбарыбыздын жумушундай эмес да. Пайгамбарыбызда эң чоң жумуш пайгамбарыбызда болгон. Ошол жумуш менен биргеликте аялдардан дагы жакшы мамиле кыла алган да. Анан эми жакшы мамиле деген өтө низкий уровеньге түшпөстөн өз чегинде жылуу мамиле кылып. Анан эми аялды деген өзүң аялың катары эле көз карашта эмес, балдардын апасы катары көз карашта да карап көрүп, мисалы эми аялга катуу мамиле боло берсе, эртең кийин балдардын дагы апасына болгон көз карашы өзгөрүп калабы дейм да. Мисалы эми ага дагы бир аз сый көрсөтүп койсо, апамдын сыйы бар экен деп, балдар дагы апасын сыйлоого бир аз эме пайда болобу ичинде. Жаштар сүйлөсүн. Жооп. Аксакалдардан. Ошол сыйлаш деген нерсени ар бирини өзү туура түшүнүш керек болуп атат да. Мисалы жардамдашыш деген сөздү, урматташ деген сөздү, сыйлаш деген сөздү кайсы учурда качан ушулардын ордуну билиш керек болуп атат да. Кандай дейсиз, Ажеке? Ошондой болуп атат. Эме мындай да. Бул туура эмес нерсе да. Мисалы эми үйдө 3 эле киши бар да. 3 эле киши, 4 эле киши мисалы. Кайнатасы, кайненеси, күйөөбү болду. Анан кийин бала анан була келип европейцтерде боло эле. Мен сага кул белем. Чай куйбаш керек деген ушак кетип барат да. Бир эле киши үйдө. Бир эле киши. Мисалы мына пайгамбар өзү эле кичинекей бир комната 2 метрге 3 метр. Ичинде бир жаздык менен эле бир төшөк. Башка ишинси. Анан келип ошо пайгамбар келип үйдү шыпырды дейт. Кечке чейин жүрүп алып. Кечке чейин аялым эмне кылды анда? Уят да. Мына мисалы келип азыр Айшенен айтканда эле Айшененин баласы жок, берки аялдарында баласы жок. Жок да, бирөөнүн да баласы жок. Анан келип алып туруп аялга жардам берди. Каяктан алды ушулар эми? Каяктан алды эми ушуну? Пайгамбар жардам берген. Мен айттым, чоң 3 этаж үйү болсо, ичинде 30 квартира комнатасы бар болсо, ичинде 15 бала болсо, анан кийин үлгүрбөй жатса бир жөнүндө жардам берди. Анан кичинекей эле бир комната ар бириники. Анан мисалы башка аялдар да бири-бириникине кирип турганда бир нерсе болсо жардам бере салат. Анан каяктан табылдыңар эми? Сага пайгамбар жардам берди деген. Ажеке сиз эми Нереальный болот бу, нереальный такыр. эми мо диний адамсыз өзүңүз ушул аялдарыңызга кандай мамиле кыласыз? Ошол тууралуу. Мен нормальный мамиле кылам. Алар
Мен аларды жиғаш жар дебейм. Көмірді ташы дебейм. Мысалы, үйге көмір керек пе? Көмірді алып келем, өзім кіргізем. Аларды бірде қармабайм. Жиғашты жарыш керек болса, өзім жарам. Аларды жардырбайм. Ор жұмыштың бәрін өзім қылам. Анан кейін бирок алардын да камырына, дастарханга жана идиш аяғына мен келбейм аларга. Анткени аларда өзүнүн намызы бар да, кой, мен өзүмдүн үйдүм өзүм тазалайм. Эми азыке сурада эми мындай адам эми кээде ооруп калат, туурабы? Эми аялыңыз ооруп калган учурда өзүңүз тамак кылып, жардам берип, ага жылуу ысык чай дамдап деп мындай кызмат көрсөткөнсүзбү? Ошондой күндөр болгонбу? Жок, андай жок. Урматтуу, мындай да, сен бүгүн шыпыргы кармадың, эртең жанагы чайнигин кармадың, бүрсүгүн жалаякты кармайсың, анан кийин памперсти калсаң, анан кийин жалаяк жуасың, анда ушундай. Түшүрбөйсүң да. Хозяин, мисалы, мына директор бар, директор. Чоң фирманын директору кантип жүрөт? Директор өзүнүн ишин кылат, мына шеф. Анан бухгалтер өзүнүн ишин кылып атат. Уборщица өзүнүн ишин кылып атат. Анан келип алып сен чуркап бар, мен уборщица жок, мен өзүмө шыпырып коеюнчу. Өзүмө жок, андай кылбайт да. Бул деген өзүңдүн даражаңды түшүрбө. Суроо бар ажеке сизге. Ажеке, суроо бар да бизде. Мисалы үчүн аялыңдын үйүнө барып, кайын журтуңа жардам берсең, катыныңан коркот дешет да. Ошону жардам бериш керек, жардам бербеш керекпи? Ошол жөнүндө оюңузду айта кетсеңиз. Кайын журткабы? Кагалайын кайын журтка дейт. Кайын журтка жардам бербеш керек. Кайын журт менен сый болуш керек. Кайын журтка жакындабаш керек. Алыс болгула, алыс, сый. Сый деген билесиңер, мында келип калсаң, айланып кетейин, кел, чай ич. Кел, оокат ич. Болду, ошол эле. Эч нерсе күйөө балага эч карматпагыла, күрөктү жана шыпыргын эч нерсе. Кел, күйөө бала, сен урматтуу, мисалы, пайгамбар сыйлады деп атпайбы күйөө баланы? Пайгамбар күйөө баланы сыйлады. Күйөө бала келсе, сыйлагыла, урматтагыла, эч кандай иш кылдырбагыла, оокатын бергиле, подарка бергиле, кетиргиле, эгерде ошондой болсо. Болду. А силер келип улам менен бара бербегиле. Айтпадым, жана, сен күйөө бала өзүң ишиңди кыл. Өзүң оокатыңды тап, өзүң эмет, бизнесиң кылба, аралашпа алар менен эч нерсе. Алыс бол. Өзүң тууганың менен бол. Мисалы, мына туугандык деген шариатта фарз да. Ошол сен өзүң туугандарыңы кара. Атаңды, атаңдын акелерин, өзүңдүн бир туугандарыңды, акеңдин бир туугандары, жанагы уруулаштар бар го, бул сен эң жакын эмең. Ошол фарз. А тиги кайын журтуң башка, ал тиги айыл, оногу Таласкилер там, Ошкилер там, Жаллабаский там или Нарынский. Алар жүрүп өзүнүн ошакта оокатын кылгыла. Сен барганда бир жылда бир же 2 жылда бир жолу барасыңар, бир жилигин жейсиңер, анан кийин кеткиле. Көпкө чейин жүрбөгүлө. Жардам бербегиле. Барып алып туруп чөйүн чабып берем дебегиле. Кереги жок анын. Өздөрү чабалсын. Ажеке, анан келип, ошо балам келип жардам берип, ошо үйгө кичине бир аз жардам берип кой десе кандай? Жардам беребиз барып же? Кандай? Жок, бербей кулам. Сен бешилтип айтып бербей кулам. Анткени бүгүн жардам берсең, эртең, кел. Бүрсүгүн, анан кийин, эмне келбейт ал. Дейт да. Всё, эч кандай жумушун кылбагыла. Анткени эмеде не по праву. Милдет эмес, эч кандай эмес ал, жакшылык эмес. Жакшы. Өзүңөр кылгыла да, мына. Мен айтам, мына, күйөө бала да өзүң ишин кыл, кайната да өзүң ишин. Сен өзүң кыл, мен өзүм кыл. Бири-бирибизге даже финансовый отношение кылбаш керек, урматтуудар. Финансовый келип алып туруп кайнатаң менен бизнес, совместный бизнес, акча берип, анан акча алып кылбагыла. Анткени бербей коет акчаң, анан кийин капа болосуң, анан кызын талак берип жүрөсүң. Идиш Тамыла, эмне дейсиз? Келиңиз, мынакей. Эки ача болуп атат, мынакей. Жардам бериш керек деп атат, ажеке болсо бербеш керек деп атат. Сиз эмне дейсиз? Жаштар сүйлөсүн. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Бул ажекенин бир жагы айткан туура. Экинчи жагы да бар да. Баян бул жагы оңго тесиген анча-мынча карып картайган болсо, ишке жарабай калган болсо, анан эми мунун кызы жакшы, ата энеси жаман болуп калбайт да. Ажеке.
Men bir fikrim oyumda. Anan siz kılvada bari gazı terbiye berip atasiz. Bunun kızını alıp kelip olgan. 5-6 balası var. Ben de aytat da ayaldı. Bari atamazmaz kızmat kılıp keleli, eneme kızmat kılıp kelelik dep kalsa kanday bolat anan? Эмне дейсиz ага? Келиңиz, дамыла. Ажекем учпай баратат, ушу ынанды ынанып баратат окшойт. ооба көнүп атат. Эми мындайда бул жашоодо биз бир тараптуу болбошубуз керек дейм да. Бир жактуу болбостон биз эми баягы абалга жараша алып кетсек деген ой бар да мендечи. Азыр Дамыла дагы туура айтты. Мисалы, анын өзүнүн балдары болгон болсо, кыздары болгон болсо жардам бере турган. Анда күйөө баланын барып жардам бериштиге орун жок. Болгону ошол күйөө баланын кайната кайненеси күйөө бала ким экендигин сезе билиш керек да. Себеби күйөө бала бул ошол кызынын жүгүнү өзүнүн мойнуна алып аткан адам да. Ата өзүнүн мойнундагы милдетти күйөө балага тапшырып атат. Ошол жерде күйөө бала атанын милдетин алды да, ошону кийиндирет, ичиндирет, карайт, бүт баарын өзүнүн мойнуна алып атат дейм шариятка караганыбызда. Демек ата ошону билип туруп, бул күйөө бала менин милдетимди, менин үстүмдөгү акымды бул мойнуна алды деп ага кийлигишпеш керек. Аралашпастан ажеке айткандай пайгамбар сыйлап туруп күйөө баланы дейт, ошондой сыйлап эле туруш керек. Аны чакырып алып, аны иштетип, башка кыла берсе анда күйөө баланын орду калбай калат. Себеби мен ажеке тараптын да. Эми баягыдай өзүнүн балдары бар болуп туруп, анан эч бир картайып калып, балдары жок болсо анда башка маселе. Келип, көмөктөшүп кетсе анда болот. Анан бар болуп туруп келип күйөө бала калган балдары жардам бербей турган болсо, анда туура эмес болуп калат. Сиздин оюңуз, жакшы. Салам алейкум, жамаат кандайсыздар? Менин оюмча да бардык тармакты бирдей караш керек дейм да. Тиягында биягында. Анан экинчи суроо, ажекеге суроом бар да. Бүгүнкү күндө ошол күйөө баланы, анан келинди, анан кайненеди ушундай чектеп атат да. Бирок ушул нерсеге ким күнөөлүү дейм да. Ушундай нерсеге алып келген же улуу адамдар күнөөлүүбү же ушул отурган биз күнөөлүүбүзбү? Жаштарбы же коомбу? Жаштарбы же коомбу дейм да. Жакшы. Жакшы, ажеке. Мындай да 1000 жылдап эч качан күйөө бала барып кызмат кыламыз, уят болгон. Барып алып, мисалы мындай мурда мындай болду. Сенин аялың тиги айылдан да. Оногу. Анан кийин аяка барыш өзү туура эмес болгон. Күйөө бала эмне жүрөт биякта улам эле келе берет. Анан коомдо мындай болгон, мисалы мына айылдын коомду бүт баары бир тууган болгон. Жанагындай келип жалгыз калып калган болгон эмес. Керек болсо аял эгерде күйөө өлүп калса берип салчы. Же өзүнүн бир туугандарына нике кылып берип койчу. Жалгыз калбасын деп. Баары карачы, бизде мусулманчылыкта бир тууган деп туруп карашыр да бири-бирин. Анан келип күйөө балага келип, күйөө бала, менин эч кимим жок, кел мени кара. Кел же сенин үйүңө кирип алайын. Азыр ушундай болуп атат. Кээ бир кайненелер келип кирип алат экен. Биринчи кызыныкына келет. Же кыз айтат, мен апамын карай турган киши кирип албайбы, мейли кирип ал. Анан киргенден кийин күндө күйөө баланын кемчилигин издеп атат да. Анан ал эмне митет? Эмне алып кеч келет жумуштан? Ал каякта жүрө. Жумуш аталып да бүтпөдү, эмне жүрө аякта? Анан эмне болот? Анан жаңжал, ызы чуу, анан кийин үй талаш. Дагы бир нерсе болот да. Кайнене муну айылга кирбеш ата, муну айылга кирбеш кайнене. Урматтуугундар, мындай да. Илгертен кайнене өзүнүн жанагы кызыныкына келген эмес. Келсе да мындай эптеп бир саатка келип эле кызын кылган ишин карап туруп, анан кызын урушуп, өзүңдү көрөйүн, жакшап карабайсың үйдү, эмне таза эмес. Эмне мунагу деп туруп, гайкаларын бирап, анан шарт кетип калчу да, даже чай ичпей. Анан биз азыр келип алып, эч ким жок, мына талаада калганда, андай эмес да. Эгерде сен мен жардам бере билсең, үстүңө шак секирип минет да. Жок. Өзүңдүн тууганың жардам берсин. Өзүңөр, коомуңар, мына силер кайын журт тияктагы коом, өзүңөрдү ишиңерди өзүңөр кылгыла.
өзүңүн проблемаңарды өзүңөр чечкиле. Силердин күйөөң барбы, жокпу, тууганың барбы, жокпу, менин проблем эмес. Менин өзүмдүн проблемам. Менин проблемам эмне? Мына менин аялым, менин мына ата-энелерим, туугандарым. Мына менин проблемам. А силер өзүңөрдүн проблемаңар. Өзүңөр чечин. Мен сенин кызыңарды алдым, жетиштүү, анан келип эми апаңды алам. Анан атасы деле картайып, атасын деле алам. Анан эмне болот анан? Анан бардак болот. Анан бияктан менин ата-энем, тияктын ата-энеңиз менен бокс болот. Келишпейт. Эмнеге келип жүрөт? Эмнеге келип атат? Менин балам үстүнө эмне булар кирип алды? Кызын алды беле же ата-энесин алды? Мына ошондой да. Ошон үчүн аралашпаш керек, урматтуу туугандар. Чек болсо чек. Арслан агай. Жаңы суроом боюнча неме сиз жооп алган жоксуз? Мисалы азыр бүгүнкү күндө ушул маселе боюнча коом күнөөлүүбү же азыркы жаштар күнөөлүүбү ушул боюнча? Мындай да коом чаташты да. Коом аялдын орду канча, күйөөдүн орду канча түшүнбөй калды. Азыр келип келин башкарат үйдө, катын башкарат үйдө. Үйдө аял башкарат. 80%, 90%. Ошон үчүн бүт аралашып баратат. Анан аял үйдө кожоюн болгондон, эй, келгиле. Эй, апа, кел. Эй, сиңдим, кел. Кайны, кел деп туруп, үйүңдү толтуруп алат да. Анан сен болсо уялып күйөө бала. Кеттей албайсың. Аялың менен уруша албайсың, аялыңды анткени сүйөсүң. Кээ бирлери смертельный өсөт. Сизге суроо бар экен. Анан көйүп келип, анан кийин акыры аягында келип чыдай албаган, анан кийин үйдөн качып кетет же ажырашат да. Ошого коом көнүп барат да. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракат. Ажыке, сиз азыр эле айттыңыз, азыркы жаштарды көбүнчө 80-90% эле аялдар башкарып калды деп. Ошол аялдар башкарбаш үчүн эркектер кандай мамиле кылыш керек аялдарына? Мен айттым, биринчи башынан баштап өзүңдү кожоюн сезиш да. Кожоюн, жанагы шеф, бригадир, директор медресе. Түшүнүң? Вот буйрук берүүчү. Башынан баштап. Сен карайсың, текшересиң, тапшырма бересиң, ошо тапшырма аткарылганын карап турасың. Могу ошондой болчу. Анан келип, ал келип сени жумшаса эле чуркап барып алып, тигини алып берип койчу десе, чуркап барып алып келип, эй, мага чай коюп койчу десе, өзү мен уктагаты, анан же телефонго алып сени чай коюп койчу десе, чуркап барып чай койбо. Анткени сен кожоюн. Ошо башынан баштап управление жөнтөрбөсү, жоготуп койбосу управление. Башынан баштап бийлигиңерди жоготуп койбогула. Башынан баштап бийликти бекем кылма. Анткени шарият, эй, кожоюнуңар дейт, кожоюн, эй, башкарасыңар дейт. Ошо башкарууду бербеш керек. Жана эмеңерди өзүңөр даражаңарды түшүрбөшүңөр керек. Вот, айттым го, даже колун өппөгүлө. Өппөгүлө колуна. Даражаңар түшөт. Вот, өзүңөр паз, анан силерди укпай калат тилиңерди. Assalamu alaikum Ajike. Sözün başında köy bala kaynata jana kaynenen sıylabaş gerek alar tüzey adamlarda aytыңыз. Эми келин дагы күйөө балага сен ата-энең мага түйө адамдар мага сыйлаштын кереги жок деп ортодо бир чыр чатак чыгышып калышы мүмкүнбү? Чыр чатак чыгышып калышы мүмкүнбү дейм. Мындай да. Келин сенин үйүңө келет да, сен тияка барган жоксуң. Сен тияка бардың, дал ушундай болот. Сен келип ошол жака күйөөгө чыксаң, аялдын үйүнө. Анда дал ушундай болот. А биякта сенин үйүңө келип атат. Анан сенин ата-энеңи карашат да. Анан сенин үйүңө аялың бияка келе сен келип алып жүрө, сен атаңа да кызмат келе. Бир күн берде жашайлы, бир күн сенин үйүңө жашайлы. Антпайсызбы? Мына биз бөлүнөлү да, мына эркектер өзүбүздүн үйүбүздө болойлу. Вот. Ар ким өзүнүн ата-энесин карасын. Вот, кызыбызды биз башынан эле бул табиятынан эле ошондой, кызды бир жака кетирет. Кыз сеники эмес, жок. Кыз убактылуу эле сеники. Кыз 18-19га чыкканча сеники. Андан кийин башка бирөөдүкү. Бүттү. Андан эч нерсе сурабайсың, эч нерсе талап кылбайсың. Бир гана дуа кылып турасың, ошого бакыт бер деп. Болду. А сен аралаштырып алып, анан кийин ойлоп атсыңар, азыр мен сыйлап алсам, Алла меники сыйлап алат. Андай эмес. Анын өзүнүн ата-энеси карасын, эми өзүнүн туугандары карасын. Акелери, үкөлөрү, бир туугандары, экинчи туугандары карай берсин. А биз келип айттым го жанагындай, эй, сен үйүң оякта,
Senin проблемаң ушакта өзүң чеч. Ол мен только кызыңды эле алдым. Кызыңды эле карайм. Ол мына мен кызыңды өзүмдүн кызымдай карайм. Бүттү. Калганы баары меники эмес. Сенин эжең, сенин сиңдиң, апаң, атаң мен карабайм. Башынан эле. Анткени оны карай турган акелери, үкөлөрү, туугандары. Ушул туура урматтуу жаштар, мынакей азыр Ажеке абдан чоң бир маселени айтты. Ушул жерде аралашат, ушул жерде аралашып баратат. Кел башка бирөөлөр не по праву деген түшүнөсүңөр да? Укуксуз. Алардын эч кандай укугу жок менде. Менин туугандарымдын менде укугу бар. Менин 2 тууган, 3 туугандар бар го. Мен уялаш, жанагы туугандаш, жанагы уруулаштарым акриба дейт шариатта. Алардын менде укугу бар. Аларга мен жардам берүүм, алар менен бөлүшүүм, алар менен каралашуум, алар менен жанагындай бири-бирибизге жардам берип, каралашып, коргоп, бүт барын караш, бул бир туугандык бул. Бир туугандык вазипа. А кайын журт менен андай вазипа жок, урматтуулар. Кайын журт тараптын өзүнүн туугандары. Суроо бар экен. Ажеке, бизде суроо бар. Сиз ошондой баягыдан бери аябай жакшы сөздөрдү айтып атасыз. Биз эми ушул жерде бүтүрүүчүлөр, биз Кудай кааласа жакында үйлөнүү алдында турабыз. Бизге кандай кыздар сунуштайсыз, кандай акыл насааттарды айтасыз? Жаштар сүйлөсүн. Эми урматтуулар, мына жигиттер мындай да, башынан баштап тил албагыла. Тилин албагыла. Аткарбагыла. Анткени аткардым дегенче бийлик өтүп кетет. Анын өзүнүн колу бар. 17-18 кыздын өзүнүн колдору бар. Же инвалид алайын деп атсыңарбы? Вот. Эки кол бар, эки буту бар, көзү бар, башы бар, бүт баары бар. Ал өзүңүн кашыгыңды өзүң ал. Тарелкаңды өзүң ал. Деш керек. Кой алда чайды. Вот. Анткени сенин вазипаң. Менин вазипам мына эште көмүр, эште жыгач, стройка, үй курам, башка кылам. Өзүң кыл сен, мына сен оокат бериш сенин вазипаң. Кыл. Кылбагыла аныкын. Аялдын жумушуна жолобогула, антса жолосоңор катындай болуп каласыңар. Ана силерди катындай жумшайт аял киши. Эркек болгула. Мына мен эркекти жумушту кылам. Үй курам, огородду казам, чөп чабам, мал башкарам, малды карайм, акча таап келем, коргойм, дагы башка. Болду. Мен сени көмүргө алып келгенде көмүр ташы дебейм, жыгач жар дебейм, чөп чап дебейм. Сен да мени айтпагың, алла жумуртка эметип койчу, мен куруп берейин деп. Жумуртка жарып бер деп. Картошка арчып берчи, азыр ушундай эле чыкты. Сүнна деп коет. Урматтуу сүнна, аял өзүнүн кызын, аялдын өзүнүн намызы болсун ошого. Мына үйдүн таптазалыгы, оокаттын өз убагында бышырылышы, күйөөнүн жакшы карашы, күйөөнүн кийимдери аялдын вазипасы. Аткар жакшылап, бир кишини карай албайсың. Же 2 киши, 3 кишини. Ажеке, сиз айтып аттыңыз жанатан бери, эркек киши бир гана өзүнүн туугандарга акысы бар да. Бир туугандарга, ата энесиге, жакындарга жакшы мамиле кылыштык, ошолорго караштык. Ошондо баягы аял жактан келгенде, аял жактын туугандарга эч бир кандай эркектин акысы жок экен да. Эч кандай жок. Ошол кызды эле алат болду. Башка эч кандай акыл жок, бүттү. Калыңды бердиңби? Ошол менен эле чечилип кала алмасызбы? Бүттү, ошо менен чечилди. Всё, жок. Аяка милдет жок. Мына буяка милдет, өзүңүн туугандарыңа милдет. Ошо аял затынын алар акриба болот, алар акриба болот. Анын өзүнүн акрибалары бар. Өзүнүн, мына сенин кайнатаңдын өзүнүн туугандары ошол карайт. Ошолорго парз. Ошонун үкөлөрү, акелери, бир туугандары ошолорго парз. А сен өзүңдүн туугандарың парз. Биз эркектердеги өзүбүздүн эле туугандарды карайбыз, аял жактын туугандарын. Мына өзүң аялыңды карайсың. Аялың мына аял тиякты койчу, сенге келди, эми сеники. Вот ошону караш, ошону багыш, ооруза оорутпай, жана каргаларга чокутпай, кумай калдырбай дегендей, ошону караш, парз. Аны аткарабыз. Аны багабыз. Ошол алган кызды эле жакшылап караш керек экен, анын бир туугандары менен чакырган. Жок. Анын туугандары менен сый эле урмат. Кээде көрүп калсаң, кафеден бир лагман алып берип туруп жөнөтөр, всё. Болду. Үйүңө деле чакырбайсыңар, урмат жаштар. Кандай наза? Бул жагы өтө эле катуу мамиле болуп кетпедиби дейм да. Мисалы Али инсан Абдул ихсан дейт да. Бир адам сизге жакшылык кылса, сиз анын кулу болуп калгандай мындай ага мамиледе болуп каласыз да.
эми сизге деле мисалы бирөө машина подарить этип же башка бир мындай жакшы бир нерсе берсе, сиз ал адамды көргөндө мындай сурашып турасыз да. Жок дегенде бир айына бир жолу чалышып сурашып турганчалык бир мамиле курулуп калат ортодо. Эми 18 жыл, 19, 20 жыл өстүрүп, абайлап, өстүрүп чоңойткон кызыны сизге тапшырып, эми сизге ишенип, сизге макул болуп, сиз аманат кылып берип жатса, сиз жуучулук түшкөндө сизге макул ушул балага мен ынандым, берейин деп, эми ошончолук жакшылык кылгандан кийин ага дагы бир аз жакшылык мамиледе айына бир зыярат кылып туруп, мындай эми такыр эле барбай коюу катуу болуп кетет го дейм да. Эмне дейсиз? Эмне жооп башка? Урматтуулар, мына мен алдымбы, багышым парыз, кийиндиришим парыз, ден соолугун карашым парыз, анча мынча көңүлүн көтөрүп турушум милдет. Анан андан ары жок, урматтуулар. Анын апасын мен алган эмесмин кепилдикке. Анын атасын бир тууган менин кепилдигимде жок. Менин кепилдигимде ошо бир гана ошол жана аялым. Бүттү. Анан өзүмдүн биякта вазифам бар. Атамдын алдында, бир тууганымдын алдында, өзүмдүн жанагы кошуналарымдын алдында менин мусулманчылык парызым бар. Кудалык эме кайын журттун алдында жок. Эч кандай вазифам жок. Азыке мындай да, эми биз милдетим жок деп эле кете бербейбиз да. Мисалы салам айтыш милдет эмес да, алик алыш милдет, туурабы? Бирок эми бирөө салам бербесе мен алик алыш мен милдетим, салам бербесе мен деп кете бербей, биз деле кеде биринчи салам берип коюш, салам берсек деле болот да, туурабы? Эми ал салам бериш мен милдет эмес деп кетип калган деле анчалык туура. Ошого эми мейли, сен салам берип кой алыстан, привет. Бирок кирип кетпе. Маселе ал территорияга кирип кетпе. Ал жака жакындап кетпе. Анткени магнитте тартып кетет. Анан кийин Азыке мындай болот. Моюнсунуп каласың анан. Сиз азыр баягы бир жерде директор сыяктуу, кожоюн сыяктуу мамиледе болгула үйгө киргенде деп атасыз. Эми кожоюндун да түрлөрү бар да. Мисалы кээ бирки кожоюндар бар, алар бекем бирок катуу эмес да. Катуулук башка, бекемдик башка да. Үйүңдө бекем бол, бирок катуу болбо дегендей. Мисалы эми бекемдикке бул барып кирип отуруп эч жумушка киришпей коюу бул катуулук да. Бекемдик деген мисалы өз учурунда кыйналып калса, ага деле мисалы ал баласы менен жетишпей калган, мисалы эми же болсо ооруп калган күндөрү ал эркек тамак жасап колунан келсе, ага көңүлүн алып коюш бул сүннөт тарикага дал келет го дейм бул. Эмне дейсиз? Ажеке. Урматтуулар, мен айттым, мына силер ойлотсуңар да, мен келгенде эле өзүм жалгыз эле, аялым экөөнөн башка эч ким жок. Мындай да. Француздар да ошондой да. Аялы менен өзүнөн башка эч ким жок. Бир тууган да жок. Аларда бир туугандык жок, урматтуулар. Мына имансыз коомдордо, мусулман эмес коомдордо бир туугандык жок. Ата эне бир тууган деген жок. Бир тууган кыз эмне келдиң дейт. Бир тууганга жардам берүү, аралашуу. Мисалы бизде болсо, бир тууганын түйүндө туруп, ооруп калса, күндө сурап, кандай жакшысың, анан жеңиң бир аз ооруп калды. Эртең кечке чейин жанагы келиндер жүрүү, башкалар жүрүү, улам келип атат. Келип сурап атат, карап атат, оокатын бешеп берип атат. Кыздарың бар, кайны сиңдилер бар, башкалар бар толтура. Жапай эмес да. Биздин коом жапай эмес, урматтуулар. Үйдө мына келин жүрүү, келиндин жанында 5-6 кыз жүрүү. Ошо кайны сиңдилер жүрүү. Үкөлөр жүрүү, кайнылер жумшай алат. Кайнене жүрүү. Аусундар туруу. Анан келип ошолор турса, мен келип картошкаңды биширип берейин деп отурум. Уят да. Мындай да, биз түшпөгүлө атам. Мелочный болуп кетпегиле, мелкий нерсеге түшүп кетпегиле. Кичинекей шылтоо менен эле келип, ооруп калып турбай, сен жат турчу, мен температураны көтөрүп коем. Мен келип, мына кайны сиңдиңди жумша. Кайнежең бар, дагы бирөө жүрүү, аусын жүрүү, кайнылар жүрүү. Ошолор кылат. Эч ким ачка албайт. Асыл ага, эки пикир болуп атат. Сиз кайсынысына кошуласыз? Эмне дейсиз? Сөз сизде. Бисмиллахиррахманиррахим. Биздин пикир ошо эркек өзүнүн милдетин так аткарыш керек да. Ошондо аял башчы болбойт да. Азыр аял башчы болгон себеби эркек өзүнүн жоопкерчиликтен качып атат. Аялга жүктөп коюп атат, ошондуктан аял башчы болуп кетип атат да. Бир жак бара турган болсо дагы аялга сен барып кел деп жөнөтүп коюп атат. Аялы эгерде бир жакка барып келейин деп уруксат сураса, өзү уруксат бербей, кайненеңден өзүң сурагында анан барып кел деп өзүгө жүктөп коюп атат да. Өзүнүн милдетинен качыпчы. Ошондуктан аялдар уже башчы болуп кетип атат да. Менин оюмча ошо үйдү эркек башкарыш керек.
Менин оюм ошол. Азыр бизде ушу эркектер канча пайыз мындай башкарып атат? Жана эркек Эми кайраттуу болсо аял уяттуу болот деген бар. Ошол көчөгө кыздарыбыз, келиндер чыгып кетти. эркек канча пайыз башкарып атканын билбейм го. Бирок азыр көпчүлүк үй бүлөлөрдө ошо аял башчы болуп калды. Себеби ошо эркек өзүнүн милдетин аткарбаган себебинен да. Канчалык милдетти аткарса ошончолук адам башчы болуп кете берет да. Карке жакшылап кызмат кылыш керек деп атат кайын Мындай журтка. да эркек милдетин аткарбай алган жок. Эркек жакшы аткарып атат. Бирок силер башынан баштап эле лаханып жатпайсыңар. Кел ол тигини алып берип койчу. Буну алып берип койчу деп чуркап барып жүрсүң да. Ошондо отуруп кетип атты авторитет. Анан кийин мен министр болуп калсам деле жумушап атат, оңбой. Мен келип жанагындай олигарх болсом деле жумушап атат аял. Кактырсың, мен эң чоң вазифам багыш аны. Болду. И то ток болсо ток болот, ачык болсо ачык болот. Мен кандай болсо ошондой эле аткарылып атат. Жөн эле биз келип ийилип коя атабыз, өзүбүз ийилип кете атабыз. Айта электе эле ийилип атабыз. Анткени биз эреже билбей атабыз. Биз ойлоп атабыз да. Аялды жана аманат деген аялды мындай паткалым жетип анын көңүлүн уламдан карап турган. Андай эмес да. Вот урматтуу мындай да, мына бизди эметип улам айта берип, аябай бизди жумшартып, анан аял үчүн биз коркуп жүрүбүз да, мынун көңүлү сынып калдыбы деп. Менин көңүлүм карайт. Эметпеш керек. Проблема бар, баарыбызда. Бизде деле көп проблема, иштеген кишинин көп проблемасы бар. Акча жетпей жатат, оокатка эме жетпей жатат, жумуш чыкпай жатат, дагы бир нерселер болуп атат. Ошондо биздин көңүлүбүздү ким көрөт? Ажыке, сизге дагы бир суроо да, Ажыке. Сиз эми ушунча жашка келип, ушунча жашта бир жолу жок дегенде мындай конкретный мындай ачык эле айтсаңыз, мындай өзүңүздүн кайын журтуңузга барып, кайнатаңызга, кайненеңизге бир кызмат кылгансызбы же кылган эмессизби? Жанатан бери эле тыйып атасыз да. Буга чейин да буладык, буга чейин сиздин жашооңузда да кайын журт жактан бир кыйынчылыктар болсо керек да. Ошондой учурларда барып сиз жардам бергенсиз, жардам берген эмессизби? Жок, мен эч кандай жардам бербейм. И жардам берген жокмун. Агер анса мен келип ар кимиңизге жардам берип жүрөм мен. Вот, силер мында да могу бир аялуулар мынтип ойлойсуң, 2-3 аялыңар болсо ойлоп койсоң, күндө тияка барып, карточкамды чыгарышып койчу. Бияга келип, мен союзумду чыгарышып койчу. Менде эч кимден бербеш керек. Өзүңөрдүн өзүңөр кылгыла. Балдарың барбы? Кыздарың барбы? Келиндериң барбы? Туугандарың бар, ошолор чечет. Ошондо сиз ушул вакытка чейин кайын журтка чай. таптакыр барып бир жардам берген эмессиз да? Жардам бербеймин. Только жардам. Мен мисалы барып сыйын эле жеп келе бересиз. ооба. Меникине кезде сый эле көрөт. Меникине кезде чайымды ичет, окат берем. И кет. Сиз да барып тамак жейсиз келесиз, башка кызмат кылбайсыз. Болду, ошол эле. Бүттү. Ошо анда сиз алар келсе да мен чай ичип эле кет. Анда сизден көрөк сабак алып үйрөнүш керек экен, ушу барып туруп эле чайын ичип келе беришти. Анан келгенде эле чайды берип кайра жөнөтө беришти. Ошо алаканын өзү ушундай эле. Аны менен мындай да, алар менен өтө тыгыз байланышпагыла. Себеби дегенде чоң чатак чыгат. Ушундай деңгээлге жетиштин сыры эмнеде? Ошону айтсаңыз биз ошондой кылалы. Ошол правила, эреже. Башынан баштап өзүңө тиешелүү ишти кыл. Өзүңө тиешелүү ишти кыл. Мен айтам, мына сен кызыңды мен как положено багып атам, карап атам. Мына кийими бүтүн, курсагы ток, ачка эмес. Үйү бар. Жашай турган. Менин вазифам аткарылып атат. Эми мага тийишпегиле. Силердикинен кем эмес, окат. Мындайча айтканда неметиш керек экен да, Ажыке. Баягы кызыны жакшы карап коюш керек экен. Эгер баягы жакшы эмес, жакшы. Өзүңөн бир аз төмөнөр да. Кыз алган кызы жакшылап карап коюш керек экен. Кайын журт баягындай бир жардам сураганда башында эле капа болсо да катуураак айтып коюш керек экен, ошо менен маселе чечилет экен да. Катуу айтасың, жөн эле жок эле деп койсуң, ал өзүң ишин. Жок эле десең болбойт анда, катуураак айтсаң, резкий айтпа. Бул деген мен мисалы келип сразу эле жөн эле мен келип кайнатан иди сюда дейм мен. Мындай да сый да, сый. Келишпе. Мен айттым, мунугу иште жок. Всё. Ондо баягында сиз айткандай өзүң табып ал. Мына акча керекпи, өзүң табып ал бир жерден. А то эртең мага берип койсоң, экөөбүз капа болуп калабыз. Сиз айткандай акырындык менен сый менен айтканда барып кызмат кылыш керек болуп калат да. Анда катуураак айтсаң, анда таарынып, ошону менен токтоп калыш мүмкүн. Жок, мен сый менен деле колум тийбей атат эле деп койм, болду. Бүттү. Жок эле деп койм, болду, жок эле азыр. Бүттү. Ол деле сый. Ажыке, ошол учурда чын эле жок элеби, чын эле колуңуз тийбей атабы же бул неме эле баягы? Жок, мен айттым, мен ниетимде жок, болбош керек.
Өзүңкүн өзүң кыл, алына мен күйөө жок эле кыл. Мен да сен жок кылам. Мен да силерди чакырбайм. Келип ишим кылып бер дебейм. Мен айттым, мындай да по праву өзүңдүн милдетиңни аткар, анан адын ашыкча кылба. Бирөөдүкүнө кирбе, бирөөдүн территориясына кирбе. Алар да сенин территорияңа кирбесин. Ошол принцип. Вот. Эмеңби, муктажсыңбы, өзүңдүн тууганыңан изде жардамды. Анткени сенин туугандарың, акең, үкөң, бир тууганың, инелериң, эки бир туугандарың, ошонун баары сенин туугандарың, ошолор жазап берсин сага. Ошолор карызга акча берсин, ошолор сенин карточкаңды чабып берсин, чөйүңдү чабып берсин, да башка кылсын. Мени чакырбага. Мен да чакырбайм. Мен да эч кимди чакырбайм. Анткени мен өзүмдүн бир туугандарым, өзүмдүн досторум керек болсо, өзүм жазайм. Анткени сен андай киши эмессиң. Мен экөөбүз, мисалы сен кайын журт, мен экөөбүз андай киши эмеспиз. Жанагындай келип чөйүп чабышышыз, картошка эгишиз, андай эмес. Сыйбыз. Сый, конок, только конок. Бүттү. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу жаштар, урматтуу аксакалдар, алымдар. Эми бүгүнкү темабызды жыйынтыктап берсек, мынакей азыр Ажеке жакшы сунуштарды айтты. Жаштар да өзүнүн пикирлерин айтып атат. Эки ача болуп атат. Ким Ажекени колдойт, мынакей жаштар каркем кызмат кылыш керек деп атат. Кызын алгандан аманат деп атат. Ошого бир жыйынтыктап берсеңиздер. Менде азыр бир сунуш болду да, азыр эки жакты угуп отурсам, мен өзүм дагы таң калып калдым да азыр. Бир жагынан бирок Ажекени мен колдойм. Ажекени колдойм, ошон үчүн Ажекеге бул дайым бул передачты көрүп турамын го, бирок передач бир көрөт экенсиң калат экен да, ошого Ажеке ошо правиланы жазып чыкса деген сунуш берип атам да. Жазып китеп кылып чыкса, анан ошо таратылса. Мүмкүн келечектеги жаштар ошол китепти окуп туруп, ошонун негизинде анан өзүнүн үй бүлөсүн курса керектер. Кандай дейсиз? Жакшы. Ошону жазса деген бир китеп жүзүгө чыгарса кандай дейсиз? Дамладан жакшы сунуш болду. Жакшы. Идрис Дамла. Ооба. Мен Идриске суроом бар. Бериңиз. Сен кайын журтуңа барып чөйүн чабып, картошкасын казып бересиңби? Кызык суроо да. Айнелериң баары. Кудайга шүр, баары кайын журтум эркегим. Негизи барып чөйүн чаппаймын. Өздөрү алып жүрүшөт. Кудайга шүгүр. Бизге муктаждыгы жок. Биз аларга муктаждыгыбыз жок. Ар ким баягы өз арабасын тартсын дегендей, ар ким өзүнүн арабасын тартып жүрөт. Ажек айткандай баары эле отудан кирип күлүүдөн чыкпайбыз. Өзү менен өздөрү. Баягы негизи аял затыны Ажек айтып атпайбы, урматтап сыйлагыла деп. Үйүңүздө сыйлай бересиз, ата энесин сыйлаш, жыны чакырып алба дейт. Ол кесе ана кебесе жок да. Кесе Ажек айткандай сыйлап, сый урматын ордого коюп коебуз. Кете турган болсо жөнөтүп коебуз, урматтап сыйлап болду. Ошону менен жашоо жыргалчылык ушуну менен да. Баягы бир жолу эле баягы тууган өзүңдүкү башка болот да. Кандай болсо дагы. Ошондуктан баягы ынтымак бар жерде рызкы береке болот дейт. Канчалык ынтымак менен, жакшылык менен жүрсөк, иншалла баары жакшы болот экен да. Ошондуктан ынтымак боло берелик. Жаштарга айткычы. Жакшы. Эме, онун территориясына киргиле, анан кирбезиле деп ошону айтып. Мына энди үйлөнгөнүңөрдө билесиңер. Өзүңчө болбой, же алар менен аралашып жүрөт, тияка да, бияка да аралашып жүрөт. Мен ошону айткычы. Ата чын жаштар билбейт, азыркы жаштар түшүнбөйт. Айткычы, сен барып алып туруп, тиякты да бир карайын деп алып, бир күн анын карточкасын чабып жүрсүң, бир жумгалга барып. Анан кийин же дагы таласка барып. Анан кийин келип алып туруп, өзүңкүн чабып жүрсүң, аялың да келип алып, тең карабайлы, мен бир айга тияка барып келейинчи деп жүрүп, ошо кантип турат? Сен 4 балаң болсо, 5 балаң болсо. Ошо болушу мүмкүн ошондо. Мына жаштарга түшүндүрүп койчу, кой, айлана өзүңкүн өзүң кыл деп. Ошо туурабы же аралашкан жакшы. Сен барып 3 ай тиякта жүргөн жакшы. Жакшы. Уктуңарбы? Өзүң сен айткан. Сен мына аксакалдарыңыз айтып койчу, ошо аралашкан жакшы же жанагындай өзүңкүн өзүң кыл, мен өзүм кыл. Азыр мен башынан баштап эле мен Ажекке тарап болуп келдим да. Силер жакшы, мен пикиримче, мындай оюмча силер жакшы түшүнө албадыңар. Мисалы, сен ошо бирөө багып чоңойтуп койгон кызды алдың да, өзүң аманат кылып алдың. Бүттү, атасы сага тапшырды, сен үйүңө алып келдиң, ал сеники болду. Эми ошо жерде урмат, сый гана болуш керек.
Анан сен кайын журтуңа барып, ал жерде кызмат кылыш сен эч кандай милдетиң эмес. Кылбай койсоң сен күнөөкөр болбойсуң дегени да. Анын өзүнүн кыйналса, башка болсо, ону карай турган өзүнүн туугандары бар да, ошону сезе билбей атабыз биз. Биз ал жака алардын ажеке айткандай территориясына кирип кетип атабыз да. Анан мисалы ооруп кала турган болсо, карай турган сен өзүңдүн туугандарың бар да. Ач кала турган болсоң, сени карай турган бир туугандарың карабай койсалар күнөөкөр болобу алда Алланын алдында. Күнөөкөр болот да. Сен кайын журтуң келип караш алардын милдети эмес. Алар карабай койсо күнөөкөр болбойт да. Ушул жерден жаңылып атат, биздин жаштар. Ошол жерден жаңылып атат. Сенин карай турган адамдар караш керек. Карабай койсо күнөөкөр боло турган адамдар кимдер экенин билбей калып атабыз да биз. Ошол жерден жаңылыштык болуп атат дагы, ошондо бири-биринин баягы границасына өтүп кетип атат. Анан Ошодон жашоо эрежеси бузулуп атат. Ошол жерден бузулуп атат да. Мисалы карай турган, ооруп калса кабар алып тура турган өзүңдүн ата-энең, өзүңдүн туугандарың, өзүңдүн карындашың, ушулар келип карап туруш керек да өзү. Карабаса булар күнөөкөр болобу? Күнөөкөр болот да бир туугандарың. Ошондо ушул жерден чаташып калып атабыз. Анан ажеке айткандай башынан алганда эле каттуураак тура бериш керек. Өзүңдүн ата-энең, бир туугандарың жогору коюшуң керек. Себеби ар биринин өзүнүн орду бар да, ошол ордуну билбей атабыз да. Аялдын өзүнүн орду бар. Аял үйдүн куту дегенден кийин ажеке туура айтты. Үйдүн куту ал үйдүн ичидеги нерсени ал кылыш керек. Сен үйдүн ичине воротаны чоң дарбазаны ачып туруп ичине киргизип беришиң керек, нар жагын ал кылыш керек болуп атат да. Анан сен дальше бай кичине эшикти ачып ичиге кирип кухнянын ичиде жүрбөшүң керек экен да. Ушул жерде болуп атат. Жаштардын оюну кал, Дамла. Мына балдар айтат го. Катындын башыдан, баланын жашыдан дейт да. Катын алардан мурда ойлонуш керек да. Кандай аял алыш керек? Имандуу, этикаттуу, анын чырайыга, мал мүлкүгө, байлыгыга эмес, анын иманыга кара жараша кылып алыш керек да. Иманы бекем болот турган болсо, анын байлыгы да болот, бийлиги да болот, иманы да бекем болот да. Ошондуктан иманы бекем боло турган болсо, бул нур үстүгө нур болот. Аны энди ол катындын башынан деген катын үйгө келгенде баары жокту көрсөтүш керек экен да, мындай айтканда. Мына бул сарай. Мына койлорду көрдүңбү? Көрдүм. Мына уй, мына ушунча уй сайсың. Мына койго эртекке чөп сап турасың деп ошону көрсөтүп айткан болсоңуз, ошонун мээсиге компьютерге жазылат экен да. Нак болот экен. Мага ушундай болду, шуну мана атам бул энем. Эртең менен турганда тараттыга суу кылып бер, башка кылып бер, тамак ашы вактыда болсун деп койсоңуз, ошол көнөт экен да. Башы да айтылган. Анан бир күн өтсүн, 2 күн өтсүн, бир жума өтсүн, анан жолго салып алам деген болсоңуз бүттү да. Ал желкеге чыккандан кийин түшүрө албай каласыз да. Түшүрүш үчүн жоготуш керек болуп калат да. Талак бериш керек болуп калат. Мана ошондуктан балдар ынтымакты бекем кармаш керек. Ошого түшүнүктү бекем кылыш керек. Кыз өзүнүн кызматыны, өзүнүн ордуну эмне кылыш керек? Башы дайындаш керек да. Ошондо иншалла бул үй биле өлгүчө эмне болот экен? Ынтымак менен жакшылык менен өтөт экен да. Кандай үстүгө кыйынчылык келсе дагы бардыга чыдай турган келин болот экен да. Эгер ошого түшүнүктү жакшы жеткире албай турган болсок, дароо эле ортодо ажырашуу болот экен. Мына азыр жаштар 1 ай, 2 ай, 3 айга жетпестен ажырашып кетип атат. Эмне себептен болуп атат? Себептери көп болот экен да мунун ичиденчи. Баягы ортодо кайнене, кайнатанын ортосунда мамиле болбой калат экен, эркектин мамилеси болбой калат экен. Анча-мынча аялдын дагы сөздөрүн укмамыш болуп, кулак дүлөй болуп калыш керек экен да. Баарын уга бере турган болсоңуз, шүбүгүн жок кылыш керек туура келет да. Анча-мынчаны укпай калыш керек, анча-мынчаны көрбөй коюш керек. Баягы тамактын тузу көп болуп кеткен болсо, Кудайга шүгүр, азыр дайым тирмизде болсун, башкада болсун, суу кайнап турат. Ошону куйсаңыз нормаллашып калат экен да тамагыңыз. Эгер тузу жок боло турган болсо, алдыңызда Кудай илгери кошуна колуңдан туз сурайтыган маал эмес. Үйүңүздө блогума алып келип койгонсуз тузду. Алып туруп аз-маз койсоңуз нормаль болуп калат экен да. Азыр мына Кудайга шүгүр жырткыч айвандарды эмне кылып атат? Сиркти үйрөтүп атат. Жырткычтарды. Бул адам баласы го. Адам баласын аз-маз чыдап бере турган болсок, бул адамдын баласы, кызы эмне болот экен? Мына ушундай имандуу, жакшы болот экен. Ошону аз-маз күтүш керек экен да. Сен болбодуң, сен начарсың, сен тузун шор кыласың, тузу жок болот дей бере турган болсо, ол өмүрүдө көрбөгөн үй бүлөгө келип атпайбы бул келинчи?
эч нерсени тааныбаган, билбеген үй бүлөгө. Бул адамды сыр басат экен, сүр басат экен, ошондо ар кандай болуп калат экен да. Ошондуктан мен айта турган нерсем аз жаштарга анча-мынча баягы кечиримдүү болушубуз керек да. Кечиримдүү болуш керек. Ана Аллах Таала кечирим жакшы болот дейт да, көрөт дейт. Ошондуктан кечиримдүү болосуңар, ана ошондо бул келин жолго чыгат да. Кайнене, кайната да кечиримдүү боло турган болсо, ошого өзүнүн баласы, өзүнүн кызыдай кылып таалим тарбия бере турган болсо, ашып келсе бир эки айда манандай эң сонун келин болот экен да, иншалла. Мен айта турган сөзүм ушул. Аллах Таала баарыбыздын кыз келиндерибизге иман берсин. Имандуу болсун, ата-энени урматтаган, ата-энени сыйлаган, кайнене, кайнатаны урматтаган, сыйлаган имандуу бул кыздардан болсун, кыз келиндерден болсун. Мына шунга дуа кыла берсек, иншалла жакшы болот деген ойдомун мен. Allah razı olsun. Сурумда Шейх Идриске кичине Шейх Идрис жаштар түшүнбөй атты. Кейде аялдын жумушун кылып сабайлуу, анан жумурткасын бөлүп берип, эми жарып берип койбойлуу, анан кашканы ачып берип койбойлуу деген түшүнүк болот. Ошону айтып койчу, мындай да. Сен жок деле кылат. А сен келип чуркап келип өзүң кирип атсаң картошкага. Ошону айтып койчу. Мындай муктаж болуп атса бир жөндө Айта албайт, өзү кылат окшойт да. жаштар айтып жүрсүң. Ошондо кетип атат, ошондон каша болуп барат, каша. Ажекан. Жардам берип коюш. Досуң кылат өзү. Жоңго кана айтып. Угутасаңар жигиттер, ажекан сөзүн уктуңарбы? Ар бир нерсеге Камера башыңарды тыга бербегиле. Кухняга кирип эле ар нерсени кыла бербегиле да. Өзү кылып жүргөн кыла берет. Силер ажек айткандай ушул мону тамакка бер дегиле болду. Тамак ашып продукттан толугу менен кылып бергиле. Анан продукттан алып келип эле мананы биширип бер дебегиле. О каяктан табат да. Силер алып келип койгула, анан ошол каалаган тамагыңарды талап кылгыла. Макулбу? Ошондойго аракет кылгыла. Ne dediniz Ajeke? Allah razı olsun. Жаштар, анда жыйынтыктайлы, кимде? Ажеке ушу сөзүңүздүн акырында бизге кандай кыздар сунуштайсыз? Сиз эгерде өзүңүздүн кызыңыз болсо, кандай балага турмушка бермексиз? Ошону айта кетсең. Мындай биз орточо эле балага беребиз. И орточо эле кызды алабыз. Бизге красавица, айчурок кереги жок. Шварценеггер күйөө кереги жок. Бизге орточо эле. Иманы бар болсо, анан элде эле окат кылса, багалса кызыңды бер. Жөнөкөй эле, орточо эле, бүттү. Мен деле орточомун, даже мен орточодон да пазыракмын жок. Ишо. Анан келип эмпөйлө, ана жанагындай келип биз иманын карап, иманы бир, адеп ахлак деген башка, тарбия деген башка, урматтуугандар. Мисалы тарбия жок бар, келип алып адыраңдап күйөөнү азылган кыздар бар азыр. Намаз окуйт. Орозо тутат, күйөө менен күндө талашат. Аныңкы иман бар болгону менен тарбия жок болот. Же адеп ахлак жок болот. Мисалы биз келип ойлоп атабыз, намаз окуса эле 100% сонуп калат. Мына эркектин да, аялдын да тарбиясыздары бар. Адеп ахлаксызы бар. Жана өзүнүн вазифатын аткаргысы келбегени бар, жалкообу бар. Арамзазы бар, хитрии бар, балекеттери бар. Имандын ичинде иман менен жамын алгандар бар, маска. Ошон үчүн биз карагыла, жакшы болсун, мүнөзү жакшы дейт го, мына пайгамбарыбыз мүнөзү жакшы болсун. Жана сулуулугун өзүңө жага тургандай сулуу болсун. Өтө красавица эмес. Өтө красавица да кыйналасың. Ар ким карай берет аялыңа. Анан шустрый болсун да. Учуп тура турган, учуп. Ато келип, сүйрөлүп араң жүрсө, балдарың да араң сүйлөп калат, кыздарың да араң сүйлөп калат. Да, орточо, анан карада кылыктууун кара дейт. Мындай ошондо мүнөзү жакшы да, сонун. Ошондойун алгыла. Анан жанагындай өтө красавица, өтө жанагындай бай, өтө Шварценеггер кереги жок, урматтуугандар. Жөнөкөй эле орточо. Мына биз мусулман орточо кишибиз, орточону алгыла. Анан бирок башынан баштап ордуна койгула. Башынан баштап мына территория сеники, мен сенин территорияңа кирбейм. Мына территория меники, мен сени кир деп сени заставлять этпейм. Мен сени мажбурлабайм. Мен айттым го, көмүр таштырбайм сени. Жана оор жумушту кылдырбайм сага мындай. Араба ташып, анан башка кыл деп. Бирок өзүңдүн вазифаң мына территория. Ошо башынан баштап мен сени туфлиңди алып бербейм. Менин туфлимди алып бересиң. Менин туфлимди тазалайсың.
мен сен туфлиңди тазалабайм. Ошо территория урматтагандар. Анан келип мындай да биз жаман көрүү эмес бул. Бул деген тартиптин болушу үчүн ошондой биз талап кылыш керек. Эгерде биз келип сале болуп жумшак болуп эле, келчи карточкаңды ачып коеюн. Келчи сен мен отура берчи сен алда балаңа, мен эле жумуртка бышырып коем деп отурсаң, эртең бәрін өзің кыласың. Анан кийин чатак болот анан. Сен чарчап келип алып карасаң, эч нерсе бышырган эмес. Анан кийин от чатак ушундай башталат. Ал өзүнүн вазифасы. Айтымга бир үйдө 3-4 кишини багыш оңой эле. Мына айтымга биз мусулмандар аялыбызды көчөгө иштебей эле кой, үйдө эле болуп атабыз. Үйдө мына кичинекей 1-2 баланы багып атасың, карап атасың. Анан менин энем, атамды карап атасың. Чай пайын карап берип атасың. Болду 4 киши. Эч кандай кыйын жок. Мен болсо кечке чейин жүрүм, кирпич куюп атам. Кечке чейин кирпич куюп жүрүм. Кечке чейин цемент ташып атам. Кечке чейин 14 саат маршрутка айдап жүрүм. Анан келсем алып, кел карточканы ачып койчу, мен сага куруп берем деп. Сүннөт деп койчу шуну. Балекети сүннөтпү. Күйөө дегенди урматташ керек, күйөөдөн сыйлаш керек, күйөөдү аяш керек. Чарчап келип атат да. Кечке чейин иштеп чарчап келип атат. Карке жооп барбы? Анан ошого мындай да. Жумшактыгында эмеси бар. Мен айттым, аяйбыз аларды. Оор жумуш кылдырбайбыз. Баракелде, Алла разы болсун Ажыке. Анан кийин жанагындай зулум кылбайбыз. Жөн жерден эле келип сөгө бербейбиз, жөн эле уруша бербейбиз, жөн эле тийише бербейбиз, ар нерсесин чукулай бербейбиз. Ошол жетиштүү. Анан жанагы аманат деген түшүндүрүп коелу. Урматтуулар, эмнеде аманат эле аманат деп колумду асман көтөрүп аманат болот. Аманат деген сен аялдын эмесин карап атат. Бунун мүнөзү бузулуп кетпесин. Бунун характери бузулуп кетпесин. Бунун адеби бузулуп кетпесин. Бул келип интернеттен келип баргандай туура эмес нерселерди көрө бербесин. Динин жоготуп салбасын. Намазын окубай койбосун. Ошол аманат. Калган аманат мына үйдө оокат барбы? Бираз. Ошол аманат аткарылды. Кийими барбы? Кийип жүргөн бираз. Кийим аткарылды. Үйүндө крыша барбы? Аткарылды. Болду. Аманат деген ошол, урматтуулар. Мен өзүм ачка жүрсөм, алда ачка жүрөм. Ошол аманат, урматтуулар. Мен той алып, анан ачка калтырып койсом, аманатка эме кыянат болот. Мен келип айтам го, бир лепешка таап келсең, ошонун жарымыздан көбүн өзүң жеп койсоң, анан биразын ага берсең, аманатың аткарылды, урматтуулар. Багылды деп эсептелет. Даже тең эмес. Сен сен жашың, анткени эркектен көбүрөөк жейт. Көбүрөөк потребляет энергия. Так. Кийими, бираз кийими барбы? Жыртык эмеспи? Болду. Башталганда ошондой болот. Турмушта башталганда жетпейт. Али үй куруш керек. Али дагы келечек үчүн эмелер жасаш керек. Карыздардан кутулуш керек. Жана тойго кеткен башка. Ошон үчүн ошол убакта эме аз болот бюджет. Анан келип алып, аманат карбай койду, мен жакшы багып койду дейт. Ошондо отуруп биз бакпай калып, бага албай калып атабыз. Ошон үчүн айтып атат, сен мен жакшы бакпайсыңар деп бир аялды. Анткени биз ошондой эме коюп атабыз дагы. Шарт мына биз сени мен алтындай кылып багам. Ханжантай деп багып атабыз. Азыркы аялдар бир тойго кийген көйнөгүн экинчи тойго кийип барган уят дейт. Бул кесир. Бул даг чектен чыгып кетүү бул. Кутуруу бул. Мен костюмду 5 жыл кийем, 5 жыл костюмду кийем. Мен ботинкам жыртылганча кийем. Бул келип ар бир тойдо бир көйнөк кеткен. Эмне деген эме болуп барат? Анткени биз лох болуп кеттик. Биз келип алып, айтып эле, ушундайбы? Тойдо ар бир тойдо, анда көйнөк кий. Келип отурубуз да. Биз мына эркекке акыл берген, аялга акыл азыраак, шахват көп берген. Шахват деген калоо. Ой, онон да көйнөк кийиптир. Ой, анау мындай шакек алыптыр. Ой, анандай шуба алыптыр. Дей берет. Анан сен келип угуп отурсаң, анда эч качан жакшы бага албайсың да. Келип туруп, эмне кыласың сен? Эмне күйөөгө чыгайын деп атасың? Неге сен күндө той кийесиң? Күндө көйнөк кийесиң? Неге кийесиң? Күйөөгө чыгасың? Алла разы болсун Ажыке. Десең анда нормально болот да. Ошон үчүн Бул боюнча да бир кармаганды билгиле. Тормозду басканды билгиле да. Аялдын да тормоз өзүңкүн да. Анан өтө эрип кетпегиле. Айттым го, жана күйөө кайын журттун территориясына кирбегиле. Аялдын территориясына кирбегиле. Үй өзүңөрдүкүнө киргизбегиле.
Қайын жұрт кіріспейді. Ал сенің территорияң емес. Алардың территорияң емес. Мен территориям кіріспейді. Мына ошондо тәртіп болады. Ошондо бір-бірін түшүнүшөт. Башынан баштап жанында отсек айтат. Кайынелерин келип алып үйүңдө жүрсө, отсек айтат. Кетті. Не место сага. Сен ордуң емес. Кет. Эгер антпесең, үйүңө кирип алат да, ертең дагы бир кайнысы келет. Дагы бир кайның келет. Анан кийин кайненен келет. Вот. Анан эмне экен? Мен деле бунун энеси мен да кирип алат. Анан кийин кайнатаң келет. Ой, кел. Күйөө бала мындай экен, кел. Сен жумшак болосуң. Анан кийин бир күн чыдабай каласың. Анан кийин көрөсүң, анан үй талаш же үйүңдөн кууп чыгат. Анан ошон үчүн мына территорияны билсин, келбейбиз, кирбейбиз. Положенийди беребиз. Мына калыңды, положений калыңды беребиз. Вот. Бере турган укугатыбызды беребиз. Андан ары эч нерсе бербейбиз, эч нерсе кылбайбыз. Мен сага уламдан бара бербейм, сен да мага келе бербе. Анткени жол жок. Жок кандай жол. Ал территория жок. Ишим көп. Азыр мындай кайын эжелер улам день рождения деп той берип өткөн. Бири-бирине келе 5000 сомдон чогултуп туруп, эме кылмай деп туруп. Анан аялдар, жана эжелер, сиңдилер. Анан келип атканда 5000 сомдон чогултуп, анан уламдан шакек алмай экен да. Анан бир жылда 5 день рождения. Анан эмне? Сиңдилерин чакырат да. Келди. Анан сен кошо барасың. Шопуңду. Анан ар бирине 5000 сом кетип атат. Ал 5000 сом шакегине эле же сөйкөгө. Андан тышкары жол керек орда. Андан тышкары пакеттер бар. Андан башка дагы башка расход. Анан кийин сен ар бир ай сайын же 2 айда бир жолу 10 000 сом, 15 000 сом лишний чыгып атат сенен. Чыгып атат. Сен болсо жашай элме, жаңы үйлөнгөн жок бюджет. Анан сен унчукпай жооштук кылып барып атасың. Ошону айтышат, токтотсуң муну. Жок. Алла разы болсун ажеке. Ошо мына жок дегенде үйрөнгү. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу угармандар, мынакей бизге бөлүнгөн убакытта ушул Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Кыргыз айылында, тагыраак айтканда ушул медресе көлмөнүн жааматы менен, устаздар менен, бүтүрүүчүлөр менен бүгүнкү эфирибиз ушул мамиле жөнүндө сөз кылдык. Ар ким эки ача болду. Каракебиздин ою бир, ажекебиздики бир. Эгерде кимде сунуш пикирлер болсо, ушул биздин билдирүү, комментарий жазсаңыздар болот. Сиздердин оюңуздарда баалуу. Кыргызда жакшы сөз бар. Эркек кайраттуу болсо, аял уяттуу болот дейт. Демек, биздин устаздар айткандай, эркек өзүнүн ордун билсе, бардык маселе чечилчүдөй. Демек, улуунун уңгусун улаган, кылымдарды карыткан кыргыз журту ушул ата-бабаларыбызга, апалар, жеңелер ытаат кылып келген ушул доорго келдик. Демек, устаздар айткандай, эркекке моюн сунсак, аялдар да бактылуу болот. Эки дүйнөдө бактылуу болот. Кийинки эфирден амандашканга чейин саламаттаңыздар.